Лейлик районунун аймагында активист коомдук бирикмеси үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган кыз келиндер үчүн убактылуу жашоочу коопсуз жай уюштурду. Мындан тышкары жерлерде форум театрларды өткөрүп, зомбулуксуз үй бүлө курууга үндөп жатышат. Айыл аймактарда үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу үчүн уюшулган комитеттер ишин жандатса, натыйжа болот деп аракеттенип жаткан демилгечилер ар кандай басынтууга, зордукка кабылган элеттик кыз келиндер үчүн психолог да бар. Үйүңө кет деп ар кандай убактарда кууат, түндө күндүз чыгып кет деп кууп мен Кыз келиндер жана балдардын жакындары тарабынан зомбулукка кабылышы зээн кейиткен учур катары кабылдаганы менен аягы токтобой келет. Каарманыбыз жолдошу менен чогуу жашап, 3 перзенттүү болгонуна карабай, системалуу түрдө моралдык басынтуу, анан күч колдонуу менен жасалган кысымга чыдабай, акыры ата энесиникине келип жашап калганын айтат. Качан өмүрүнө коркунуч келгенде гана төркүнүнө келген. күйөөм акыркы убактары мага бычакты көтөрүп, артымдан дагы ээрчип, бычак менен дагы коркутуп, балам 6 айлык убагында аябай жерге кагып, силкип, мени мойнумдан муунтуп, көзүмө, башыма аябай урган. Анан урган балдарым үчүн аны мен кечирип жашаганга аракет кылып жашадым. Үйдөгүлөр жаша деп апаларым айтканынан жашадым, бирок күйөөм менен жашасам баягы эле кылыктары анан ошо Бул каарманыбызга окшоп жолдошу же жакындары тарабынан жасалган түрдүү зомбулукка кабылып, бирок кимден жардам сурап, кимге кайрылып, арманын эч кимге айта албай жүргөндөр канча. Көпчүлүк учурда зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер менен балдар эч кимге кайрылбай, дартын ичке катып, чыдап жашай беришет. Ичиндеги дартын айтпай жүрө берүү натыйжасы жакшылыкка алып келбей, кээде өкүнүчтүү аяктап жатканы талашсыз. Андай кылбай жерлерде кеп кеңеш берүүчү адистер, жардам колун сунган мекеме уюмдар болсо, абал тезирээк жакшырмак дешет психологдор. Психолог ол аялды ишендирет. Мен ушул сен болгон окуяңды, зордукка кабылган мамилелериңди эч кимге айтпаймын. Экөөбүздүн ортобузда калат, ушул бөлмөдө калат деп эң алгач ошол зомбулукка кабылган адамды ишендирет психолог. Ошол ишенгенде ал ичиндеги болгон сырларын кааласа бакырып, ыйлап, ошол жол менен айтып, өзү стресс абалынан чыгарганга аракет кылат. Кайсыл бир расмий кызматтарга же жакындарына арманын айта албай, үй бүлөнү сактап калам деген аракет менен же дагы башка себептерден улам алсыз адамдар ар качан мындай басынтуулардан арыла албай келет. Коомчулук чогуу аракеттенсе гана абалды өзгөртөбүз деген коомдук уюмдар алдын алуу чаралары менен алек. Акчаны алдыңкы орунга коюп, баланын кызыкчылыктары, келечеги, билими, пикири эсепке алынбаган үй бүлөдөгү көрүнүштү үй бүлөнүн алсыз мүчөлөрү үчүн моралдык зомбулукту сахналаштырып көрсөтүүдө башкы ролду аткарган Үпөл Жанышбекова, активист коомдук бирикмесинин бул демилгесин колдоп, аракетим менен салым кошуп келечекте зомбулуксуз жашоо, үй бүлө жоопкерчилигин эске салууну максат кылдым дейт. Биз бул ролду тандаганыбыздын себеби коомчулукка кичине да болсо жардамын тийгизсин деп тандадык. Себеби ата-энелер түшүнсүн да, баласы зомбулук менен чоңойсо кандай болот. Ал эми балага мээримин берип, баланы дайыма колдоп, ишеним көрсөтүп, эркелетип турса, баланын келечеги жаркын болот дегенди ата-энелерге түшүндүрүп бергибиз келди. Лейлик районунун аймагында активист коомдук бирикмеси эл аралык уюмдардын каржылоосу менен үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу максатында бир топ иш-чараларды колго алышкан. Бирикме район аймагында үй бүлөлүк зомбулукка жол бербейбиз долбоорун ишке ашыруу үчүн эл аралык каржылык уюмдардан колдоо таап, элеттеги айымдар жана балдардын бейпил үйдө жетилүүсүнө коомчулук менен чогуу аракеттенип жатат. Бул долбоордо бизде негизги 4 милдетибиз бар. Биринчи милдетибиз бул ар бир айыл өкмөттө ушул үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу комитеттерди түзүү жана алардын ишини жолго коюу. Экинчи максатыбыз ушул үй бүлөлүк зомбулук боюнча маалыматтарды берүү. Үчүнчүсү бул ушул долбоорду ишке ашырууга жана ушул үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууга жалпы коомчулукту дагы мобилизациялоо.
И төртүнчүсү бул түз жардам көрсөтүү. Ошондой жапа тарткан адамдарга, үй бүлөлүк зомбулуктан, гендердик зомбулуктан жапа тарткан адамдарга түз жардам көрсөтүү. Мурда айтылгандай, зомбулукка кириптер болгон кыз келиндер ичиндегисин эч кимге айтпай, акыр аягы ички стресске, психикалык жабыркоого же өз өмүрүнө кол салууга чейин жеткирет. Мындай абалга тушуккандар үчүн психологдун жардамы зарыл. Бирок элетте психологко кайрылуу жат көрүнүш катары эсептелип келген. Эми болсо активист коомдук бирикмесинин аракети менен жер-жерлерде форум театрлары өткөрүлүп, зомбулуксуз үй бүлө курууга үндөп жатышат. Айыл аймактарда үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу үчүн уюшулган комитеттер ишин жандантса, натыйжа жакшы болмок. 2017 бизде аябай жакшы ушу үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча мыйзам кабыл алынган. Республиканын деңгээлинде ошол мыйзамдын негизинде ар бир айыл өкмөттө түзүлгөн ушундай комитеттер. Бирок көп учурларда булардын иши кагаз жүзүндө гана болуп калган учурлар болуп жатат. Биринчиден, экинчиден алар кайсы багыттарда иш алып барыш керек, кандай укуктары бар, кандай полномочиясы бар, ошол жөнүндө көп учурларда түшүнүктөрү жок болуп калганына байланыштуу иши солгундап жакшы жолго түшпөй жатканда биз ушул баягы комитеттерди дагы курамдарын кайрадан каратып, мыйзамдын негизинде кимдер кириш керек, алар кандай иштерди аткарыш керек, ошол жөнүндө жакшы окутуулар өтүлүп, түшүндүрүү иштер өтүлүп, ушул иштер жакшы жолго коюлуп атат. Активист коомдук бирикмесинин бул демилгесин ишке ашырууда айылдык жаштар жана чоңдор үчүн форум театрлар, айыл аймактарда зомбулуктун алдын алуучу комитеттердин ишин жандандыруу, запкы көргөндөр үчүн психикалык жардам көрсөтүү менен убактылуу жашоочу коопсуз жайларды уюштурушкан. Айыл аймактарда долбоор демилгеси менен комитет ишин жандандырып, үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча аракеттенип жаткандар зомбулуктун алдын алуу үчүн акырындап ар тараптуу аракет натыйжасы билине баштады дешет. Биз өзүбүз ушу долбоордун негизинде коомдук бирикме активисттин уюштуруусунун негизинде бир топ окуулардан өттүк. Билим алдык, тажрыйба алдык. Андан кийин ушул айыл өкмөттө 9 кишиден түзүлүп турган комитеттин мүчөлөрү шайланып, өзүбүздүн жобобузду, устабыбызды түзүп, өкмөткө сунуштарыбыз менен кирдик. Өкмөт аябай колдоду. Азыркы күндө ушу зордук зомбулукту токтотуунун алдында иштеп жатабыз. Долбоорду ишке ашырып жаткан коомдук бирикме Лейлек район аймагында ар бир айыл өкмөттө зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттерди жандантуу менен жер-жерлерде ар бир үй бүлөдөгү абалды жакындан билип, талкуулап, көп жаман көрүнүштөрдүн алдын алууга аракеттенип жатат. Бирикме өкүлдөрү жер-жердеги айылдык комитет мүчөлөрүн атайын окуулардан өткөрүп, адистерди даярдап жатат. Үй бүлөлүк зомбулук бир эле белгилүү себептерден улам жарала калбайт. Жумушсуздук, экономикалык каатчылык, пикирлерди сыйлабоо, укуктук сабатсыздык, шылтоо издеген кишиге толтура себептер чыга келет. Бул ыксыз көрүнүш бир эле жаш курактагылар деп айтканга болбойт. Ал үчүн ушундай демилгечилердин аракети жардам берип жатканын айтышат элетте иш алып баргандар. Эркектерден бар жапа чеккен атуулар, аял кишилерден, кыздардан, мектеп окуучулардан дагы бар. Биз ошолор менен жекече сүйлөшүп, алардын пикирлерин угуп, анан мүмкүнчүлүк болушунча моралдык, материалдык жана башка психологиялык жардамдарды берүүгө аракет кылабыз. 35 киши келип катталды бизге. Ошолордун ичинен 20сы ошо зордук зомбулуктун болтурбайбыз базасына түшүрүлүп, катталып, буларга керектүү жардам беришини пландаштырып атабыз. Үйүндө жаш балдары болуп, оор абалдагыларга жардам пакеттерди уюштуруп берип атабыз. Андан сырткары бизде азыр долбоордун негизинде ошол райондук деңгээлде уюштурулган шалтерибиз бар. Мындай коопсуз жай. Ошол жерге биз 2-3 атуулду сунуштадык. Жер-жерлерде жергиликтүү бийлик, укук коргоо кызматтары канчалык аракет кылганы менен мындай көрүнүш такыр тыйылып калбай жатат. Тескерисинче 2020 жылы пандемиялык кырдаалдан улам үй бүлө мүчөлөрү сыртка көп чыкпай, абал тескерисинче оорлоп кеткенин адистер айтып жатышат. Укук коргоо кызматтарында да үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу иши негизги приоритеттердин бири катары тыкыр көзөмөлдө. Баткен облусунун аймагында 2020 жылдын 11 ай ичинде жалпысынан үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 235 учуру катталып, милициянын уполномоченныйлары аркылуу
бул үй бүлөлөргө убактылуу коргоо ордерлери берилди. Үй бүлө мүчөлөрү менен түшүндүрүү иштерин такай жүргүзүп турат. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатында милициянын кызматкерлери тейлеген аймактарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Зомбулуктун кандай гана түрү болбосун жол берилбөөчү чара экени көрсөтүлгөнү. Кылмыштар жана жоруктар боюнча да атайын беренелер каралганы калк катмарына белгилүү болсо да эмнеге тыйылбай жатат деген суроо ачык калып жатат. Мындай көрүнүшкө кабылган же ушундай терс аянычтуу абалга түшүп калган кыз-келиндер укук коргоо кызматтарынан тышкары маселени чечип жардам бергиле деген өтүнүч менен акыйкатчынын аймактагы өкүлүнө да кайрылып турушат. Эң негизги мыйзам конституция бар. Ошол жерде ар бир адамда эркиндиктерге да укугу бирдей дегендейчи. Анан үй бүлөдө болобу, коомдо болобу, ишканада болобу, эч ким бир зомбулукка кабылууга тыюу салат да. Анын үстүндө өзгөчө үй бүлөдө. Акыркы мезгилде ушул 2020 жылдын баягы 21 марттан баштап Кыргызстанда өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал киргизилип, азыр абал болуп калды. Ушул көбүйүштүн артында дагы ошо учурлар коомдо болуп атат да. Себеби ишсиз калган учурлар болуп атат, башка болуп турат. Анан сиздин сурооңуз боюнча бизге мисалы үчүн кайрылса, биз бул маселени чечпесек да, ошол чечкен кызмат адамдарынын аракетине же аракетсиздигине карата жарандар кайрылса, биз ушул омбудсман акыйкатчынын полномочиясы бар. Ошонун чегинде ошол органдарга кайрылып, эмне үчүн каралбай атат, же ушундай зомбулук болду, же алдын алыш керек. Ушул маселе боюнча биз өзүн баягы ыйгармыктын чегинде иш алып бара жатабыз да. Качан гана ушундай көрүнүш катталып калса, аны ачыктап, жоопкерчилик менен жаза маселени чечип кое албайт. Адистер жана атайын талдоочулар мындай абалдан чыгуу үчүн коомчулук активдүү болуп, мындай тагдырларды жектеп, четтетип салуу үчүн чогуу чараан аракет жасашы зарыл. Агартуу чаралары менен алдын алууга кадам таштаса болот. Көбүрөөк ушул баягы алдын алууга биз көңүл бурушубуз керек. Себеби ушу келечекте азыр мына жаш балдарыбыз, келечектеги муундар ушул зомбулук жөнүндө кеңири маалымат алса, зомбулуксуз кантип маселени чечсе болот, проблемаларды кантип чечсе болот, ошол жөнүндө маалымат алып, түшүнүп калса, ошондо келечекте бизде зомбулуктун учурлары азаят деп ишеничтебиз да. Ушул компания негизи ушул коомчулуктун көңүлүнү ушул проблемага бурат да. Ушул канчалык деңгээлде орчундуу экенин көрсөтөт. Мисалы ошол түшүндүрүү иштерди жүргүзүп жатканда зомбулуктун түрлөрүнү, зомбулук деген эмне, зомбулуктун белгилери деген түшүндүрүү иштерди жүргүзгөндө көп аялдар туруп айтканда, караса биз зомбулукта жашап атат экенбиз. Биз ошону билбей жүрүппүз, биз ошону сезбей жүрүппүз. Эми биз өзүбүздүн балдарыбызга башкача тарбия беребиз. Ушундай нерсени кылбагыла деп биз балдарыбызга түшүндүрүү иштерди жүргүзөбүз. Зомбулук жашаган үйдө эч качан балдардын күлкүсү, чогуу турушу мүмкүн эмес. Басынтуу башталаары менен ага чыдап коем деп абал оорлоп кетиши турган иш. Андыктан зордук зомбулуктун кесепети оорлоп кеткенче дароо жардам сурап, чечкиндүү кадам менен алдын алган жакшы дейт мындай учурду баштан өткөргөн каарманыбыз. Убакытты өткөзүп, анын зомбулууга неме болуп, мындай кандай десем, көз ага кыйналып жүрбөстөн, ичиндеги нерсени айтып, үйдөгүлөрү менен сүйлөшүп, жашоодо жакшы жакка өзгөртсө болот дегеним. Ал жерде жашаганда балдарым деле ошондой зөкүр болуп калышы мүмкүн, мээримсиз болуп калышы мүмкүн. Себеби мен балдарым келинчегим менен бактылуу болуп, башкача үй бүлөдө, башкача тарбияда чоңоюшун каалаймын. Зомбулуктун бардык түрү келечек муундун тагдырына балта чабат. Зомбулук муундан муунга да өтүшү мүмкүн. Анткени зомбулукту көргөн балдар муну кадимки көрүнүш катары кабылдоо ыктымалдыгы бар. Мындай укук бузуу менен коштолгон терс көрүнүштүн алдын алууга кайдыгер болбой чогуу аракеттенүү менен гана жеңе алса болот.